Ошко Кытай Республикасынын Коомдук коопсуздук министрлигинин Синьцзян Уйгур автономдук районунун Коомдук коопсуздук департаментинин делегациясы келди. Алар Ош облустук шаардык ички иштер башкармалыгынын ишмердүүлүгү менен таанышып, эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрдү. Мунун жыйынтыгында келишимдерди түзүү, кылмыштуулукка каршы күрөшүү, алдын алуу, Кытай эл республикасынын жана Кыргыз республикасынын жарандарына эки тараптуу юридикалык тейлөө, түздөн-түз жардам көрсөтүү каралган. Областын аймагы чыгыш тарабынан 290.700 метрге чектеш Кытай эл республикасы менен. Азыркы мезгилде область аймагында жалпысынан 6 чоң ишканада Кытай жана Кыргызстан жарандары менен бирликте иштетилип атат. Андан сырткары өзүңүздөргө маалым болгондой Кара Суу районунун Тураталы базарында дагы биздин Кытай эл республикасынын жарандары жеке ишмердүүлүк жүргүзүп жатат. Негизги бүгүнкү келишимдердин жолугушуулардын максаты ушул жарандарга толук коопсуздукту камсыз кылып жана ишмердүүлүгүнө жол ачып берүү. Чек арага байланыштуу кылмыштуулуктар жана айтып кетпедикпи? Куралдарды ташууда, байыңгы заттарды ташууда, ошондой эле терроризм, экстремизм боюнча ушул кылмыштарга бөгөт коюу боюнча ыкчам чараларды көрүү боюнча бизге ошондой возможность түзүлүп атат да ошол. Ош облусуна эмгектенген Кытай жарандары негизинен экономикалык ишмердүүлүк, тоо-кен тармагы жана соода сатык менен алектенишет. Негизги милдет жарандардын коопсуздугун сактоо. Жолугушуунун жүрүшүндө кылмыштуулук менен күрөшүүдө бир канча багыттар боюнча бир пикирге келе алдык. Кызматташтык мындан ары экстремизм, терроризмдин жайлоосуна бөгөт коюу багытында да тереңдейт. Бул тууралуу Кытай делегациясынын жетекчиси Дуюн билдирип, кыргыз кесиптештерине ыраазычылыктарын айтты. Ушул жолугушууну уюштурган эки өлкөнүн жогорку жетекчилерине ыраазычылык билдирем. Биз Ош облусун абдан жакшы билебиз. Сиздердин өлкөдө эмгектенип жаткан биздин жарандардын коопсуздугун сактап жатканыңыздарга биз терең ыраазычылык билдиребиз. Ар бир өлкөдө коопсуздук сакталса, экономикалык өсүү да бат болот. Буга чейин Ош, Нарын жана Ысык Көл облусунун ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери биздин өлкөгө барып, кызматташуу боюнча пикир алышып келген. Мына жакында эле издөөдө жүргөн биздин жаранды кармап бизге өткөрүп бердиңиздер. Бул эки өлкөнүн тыгыз байланышта кызматташуусунан кабар берет. Мен мындан арыда ар тараптуу кызматташуу тереңдейт деп ишенем. Жыйынтыгында келген конокторго эстелик катары улуттук кол өнөрчүлөр тарабынан даярдалган балуу белектер тапшырылды. Өз учурунда конокторду ала келген белектерин беришти. Иш-чаранын расмий бөлүгүнөн кийин Синьцзян Уйгур автономдук районунун Коомдук коопсуздук департаментинин делегациясына Кыргыздын каада салты, үрп-адат салт-саналары көргөзүлүп, улуттук тамак аштардан даам татышты. Кытайдан келген делегация буга чейин Нарын, Ысык Көл, Чүй жана Бишкектеги кесиптештери менен эки тараптуу жолугушуу өткөрүп келишкен. Иш сапар Ош Эркештам көзөмөл өткөрүү пунктунда жыйынтыкталды. Делегаттарды узатууда Ош милициясынын кытайлык кесиптештери кезектеги жолугушууга чакырарын билдиришти. Асел Сыдыкова, Шахрух Иминжанов, Регион телеканалы, Ош.